Ey момундар, күнүнө жок дегенде bir адамга ассаламу алейкум, Алланын жакшылыгы сиз менен болсун, сизди бизди Аллах жараткан деп айтпасак, анда күнүгө некен биз Аллага карыз боло беребиз. Ал эми проблемаларчы, болот беле жашоодо проблемалар. Булардын баардыгы тең 40 күндө bir жолу жок деген bir адамга bir проблема келип туруш керек. Чудозо 40 күндө айтат, алын пайгамбардын bir эмесине таянып айтат, кимде ким жашоосунда 40 күндө bir жолу bir проблема келбесе, значит ал 200дүү дейт. Кичинекей баш оору, керек болсо сакалыңдан түшүп калышы да bir проблема. Чудозо көзүң ооруп калышы. Эгер bir жериң оорубастан, мен эч жерим оорубайт десе, ошол адамдан ассаламу алейкум деп дыр коюш керек. Мен ба жашоом бүт идеальный дегенде адамды айтса, ассаламу алейкум деп макул деп зыйт коюш керек. Коркунучтан жана туруш. Анга кызыкпай эле койгула. Алланын рахматынан узак болгон адамдардан этият болгула, субханалла. Бул дүйнөнү улуктабаш керек. Бул дүйнө улуктаганга жарабайт. Бул дүйнө субханалла үлгү алганга болот. Бул дүйнө өз үлгү алганга болот. Машалла, кара, мына дети бакты эле карап кой. 5 метр, 10 метр терек турат. О, бойлору 30 метрге чейин карап көрсөңөр. Эми ошонун алдынан эң акыркы жалбыракка чейин эмне болот экен? Суу жетип атат. 30 метрде канча этаж болот? 10 этаж болсун, мен 3 метр эсептеп койдум. Элитке окшойт, а? Кара, эми ошого канча деген насос коюлуш керек. Акыркы үйгө суу жетиш үчүн туурабы? Бирок Алла насосу жок. Эч бир мындай бир карасаң, движение деген нерсе жок. Эмне болду? Ошо бир бак менен, ар бир эмеге жалбырак эме жеткизип атат. Суу жеткизип атат. Алла айтып атат, биз дейт өлүктү тирилтебиз дейт, тирүүнү өлтүрөбүз дейт Алла. Алла кудурет. Караңыз кандай нерсе. Асман менен жердин турушунда, ай менен күндүн айланышында, 7 катар асман, 7 катар жерде биз ала турган үлгү бар. Шүйтабызбы? Алланы улуктайлы, машалла. Аракет кылабызбы?